Бегеле эчтенсе бушпайт деген Теңир Тоо жергесинде акыркы 3 жылдан бери Алтай карагатын жана чычыргананын жайылтуу боюнча өзгөчө аракеттер жасалып келет. Муну Нарын районунда биринчиден баштаган Үсөн Мамыров өзүнө таандык 3 гектар жерге чычырганактын 1000, карагаттын 1000 жана алманын 1000 көчөтүн отургузган. Буюрса быйыл ал мына ушул өзүнүн эмгегинин алгачкы үзүрүн көрмөкчү. Бүтүндөй үй бүлөсү менен багбанчылыктын сырларын жаңыдан гана өздөштүрүп жаткан Үсөн Мамыров мекендеген Төшбулак аймагынын климаттык шарты кыйла эле катаал. Кээ бир учурларда алеки заматта асманды кара булут каптап, жаадыраган жай күнү дароо муздайт. Табияттын дал ушул татаалдыгы эске алынып, мында жашыкчалардын жана мөмө жемиштердин суукка байымдуулары отургузулган. Эр эмгегин жердин жебестиги чын. Бүгүнкүгө баарыстен көйкөлө өсүп, азыртан да алдыдагы күздүн берекелүү болорунан кабарлайт. Антса да буга чейинки малчылык менен дыйканчылыкты жаңы нукка буруу демейдегидей эле талыкпаган эмгекти жана тер чачтырган мээнетти талап кылууда. Талыкпаш керек да, жакшы иштеш керек. Убагында карап, убагында сугарып, убагында удобрениясын чачып, мондай ото чөптөргө каршы уу чачабыз. Астына түбүнө кык төгөбүз, убагы менен сугарабыз. Эмгекти аябай эле талап кылат экен. Түшүп алабыз мына. Бирок бийиктоолу нарынды 4 түлүксүз элестетүү түк мүмкүн эмес. Андыктан Мамыровдардын багбанчылыгы бир эле мал чарбасына да өзгөчө мамиле жасаары айтпаса да түшүнүктүр. Акыркы 4-5 жылдан бери кургакчылыктын каарын тартып калышкан аларды быйылкы жаан чачындуу аба ырайы кубандырууда. Айтымдарында бул жолу ташкыда чөп чыгып, жагдай ушундай жаамдуулугунан жазбаса 5 гектар аянттагы эспарсет мурдагыларына салыштырмалуу 3 эсеге көп жыйналчуудан. Жылда бул малда эчтеке алчу эмес, былтыр эптеп биз чапканбыз. Элдин эле пейли кетпесе, эл үчүн Алла Таалам жакшылык берип атат буюрса. Питомник да жакшы болуп атат. Жакшы байлады. Күздө эми жөжөнү күздө сана дегендей буюрса күздө алабыз. Эгер колдогу маалыматтарга таянсак, Нарын облусундагы 120.998 гектардын 0,48%-на же 487 гектарына гана жашыкча жемиштер эгилген. Демек, Теңир Тоо жергесиндегилер азырынча ар кандай витаминдерге бай өсүмдүктөрдү чет жагалардан сатып алышууда десек жаңылышпайбыз. Ал эми Нарын шаарынын тургуну Калыйкул Ысыралиев өзүнүн түшүндөгү 4 сотук жерге жана анын катарындагы күнөсканага жашылча жемиштин 10дон ашык түрлөрүн айдап, 10 жылдан бери андан дурус киреше таап келди. Ошондой эле анын колунан өстүргөн мына мондай татына роза гүлдөрү Теңир Тоо жергесиндеги майрамдык салтанаттардын шаңына шаң кошот. Жүзүмдөн мына ашыкча болгон бутактарын, боо мурчаларын деген кесип турабыз. Каарманыбыз шаарда жашагандыктан аны сугат сулардын татыштыгы көбүрөөк түйшөлтөт. Ушундан улам ал тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуу менен коросундагы жашылча менен жемиштери нымдан кур эмес. Ошого жараша жылдан жылга түшүмдүүлүгү артып, ушу кезге дейре кан жанга сиңген нарынга картошка гана жашат деген тыянакты таптакыр жокко чыгарып отурат. Тамчылатып сугаруу деген элдин баардыгы коркот. Мунун эч кандай кымбатчылыгы жок. Мына муну Кытайдан алып келип сатып атат. Метри 2 сом 50 тыйындан. 100 метр алсаң 250 сом болот, 2,5 миң сом. Ушул болбу 4 сотук жердеги немеге деген мына жетет. Өзүңүздөр көрүп турган ёмкост турат. 1 тонналык ёмкост. Ошого деген сууну толтуруп коебуз. Мунун артыкчылыгы күндүз деген күнгө деген ысыйт. Ошо ысыганда теплицаныкка деген болбу өсүмдүктөргө кое беребиз. Ысык суу болбу немеге аябай таасир өсүш үчүн аябай жакшы. Колдо бар алтын баркы жок демекчи, бүгүнгө чейин жеңилдетилген начарлардан куржалак жогорудагы иштермандарыбызга чет өлкөлүктөр көз артышууда. Мисалы, Германиялык кинокомпания Калыйкул Ысырайыловдун чарбачылыгы туурасында атайын тасма тартууга киришти. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.